Апсамат өзү негизи тырышчаак, эс тутуму жакшы болчу. Окуп жүргөндө эле. Каңырыгы түтөп, бир борун жоктоп жаткан Нурзат жана анын жакындары үчүн бул күн каратак менен кала берет. Маркум Апсамат Жекшенбеков 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. Эжеси Нурзат менен удаалаш чоңойгондуктан бар сырын ага айтып, кандай иш жасабасын кеңешип турчу. Ошо эң эле мындай мактанып, сыймыктана турган, оор басырыктуу, сөз ордунда өтө чарпылып, ачуң келгенде серпилип катуу сүйлөбөгөн, өзүн кармай билип, анан мындай бир-бир эле жеткире сөз сүйлөп койгон жигит болчу. Кичинекейинен эле ошондой болду. Көп ачылчу эмес, мындай ачылган адамга ачылчу. Экөөбүз ырдашчубуз, кичикесте ойночубуз дейди, чогуу ойноп, 2 эле жаш аралыгыбыз. Чогуу ойноп эле чоңойгонбуз. Берген антына бек туруп, мекен үчүн курман болгон баатырдын элеси кичи мекени Ат башы районунун Терек суу айылындагы үйүндө Куран окулуп эскерилди. Учурда маркумдун ата-энеси ден соолуктарына байланыштуу борбор калады. Ал эми кенже небересинен ажырап калган чоң эненин күйүтү өчпөй, сүрөтүн карап өзүн алаксытат. Анын ата-эне, бир туугандарына болгон бийик адамгерчилик сапаты чоң эне үчүн унутулгус. Бизге барып учурашып, саламдашып эле кетип калчу. Анан суроо берсек жооп берчү. Өсүнчө такыр сүйлөчү эмес, күлүп эле койчу да негизи. Жоош бала болчу негизи. Апсамат Жекшенбеков 1998 2 майда жарык дүйнөгө келген. Туулуп өскөн Терек суу айылындагы Анварбек Чортеков атындагы орто мектепте 2016 ийгиликтүү аяктаган. Өзүнүн марттык жана лидерлик сапаты менен окуучулардын сап башында болуп, эже агайларынын сыймыктуу окуучусу эле. Дайыма ушул жерде отурчу. Эртең менен мугалим келгенге чейин Апсамат даяр ушул ордунда отуруп, китебин жайып отуруп калган күндөрү болчу. Сабак сураган учурда өзүн токтоо алып, жылмаюу жүзү менен туруп, дайыма сабагына даяр болуп турчу, ар дайым даяр болуп келчү. Анан ошондой жүрүм туруму өзү дагы бир жакшы үй бүлөдө чоңойду. Мектепте дагы бир өзүнчө бир коомдук жумуштарга да активдүү катышып жүргөн балдардан эле. Орто мектепти аяктаган соң Бишкек шаарындагы Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскердик окуу жайына өткөн. Аны ийгиликтүү аяктагандан кийин лейтенант наамы менен Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында кызмат өтөөгө жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда улук лейтенант наамы берилип, взводдун командири болуп кызмат өтөп жаткан. Өзүнүн кыска өмүрүндө мына ушундай жолду басып өткөн Апсамат Жекшенбековдун жаркын элесине жергиликтүү бийлик тарабынан 3 миллион 800 миң сом бөлүнүп, Терек суу айылына чакан сейил бакчана мектепке кабинет ачылары күтүлүүдө. Азыр акча чечилип, тендер ачылып, бир тиешелүү фирма утуп алып жасап баштаса эле, буюрса жазалат. Уже тиешелүү акчалар бөлүнүп берилди. Андан тышкары мектепте класс ачыды, класс уюштурулуп атат. Алга дагы ошол жанагындай финансылык каражаттан дагы кармалып калдык. Бирок бүгүнкү күндө мына азыр 98 миң айыл өкмөттөн бөлүнүп берилип, тендери дагы өттү. Мектеп жамааты уже өздөрү эле мугалимдер жазап башташты. Кудайым буйрса 10-15 күндүн ичинде класс бүтөт дагы ачабыз. Маркум Апсамат Жекшенбековду ата-энесинин ден соолугу көп кабатырлантчу. Мындан улам ал шаарга жашоону кыялданаар эле. Тилекке каршы бул кыялдар ишке ашпай калды. Биринчи Бишкекке келейин, ошол жака ошондо мен ата-энемди алып кетем. Квартира болсо дагы ден соолугуңарды карагыла деп. Мен айтпаган сөздөрдү ата-энебизге айтчу да. Мен өзүм карайм депчи. Анын тагдыры ушундай экен, ошо азыр Апсаматтын үйүндө жашап атышат ата-энебиз. Өмүрүн мекенге арнап, антына бек турган маркум Апсамат Жекшенбековдун элеси кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Жазгул Зубалиева, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары, Ат башы району.